Marek, aytыңыз Marek, құтты болсын майрамыңыз. Aytыңыз Миң баш қой сіздерге туғанда. Миң баш. құтты болсын майрамыңыз. Сайпай, қозылар келіп тұрды, қараңыздар. Ассалаумағалейкум. Амансыздар құрметті мекендештер. Жалпы мұсылман бір туғандар, барыңыздарды келіп келген ыйық Құрбан айт байрамыңыздарменен құттықтаймыз. Жалпы жеке өзімнің атымнан, Эс-Хабар медиа компаниясының атынан, жана Расул ата мал базарының жалпы жамааттың атынан барыңыздарды құттықтаймыз. Көңіл бұрыңыздар, егерде Құрбан айтқа қарата сіздер егерде мал союбуз деп қой қозу іздеп жүрген болсаңыздар, Бишкек шаарынын ылдыйкы тарабы Маевка бүтүш жеринде Расул ата деген мал базар ачылган. Бул жерде бардык шарты бар. Малды алсаңыздар болот, алып үйгө алып барып сойсоңуздар болот, бул жерде сойдурсаңыздар болот, куйкалатсаңыздар болот, кааласаңыздар келбей туруп онлайн сатып алсаңыздар болот. Онлайн сатып алып эле кайра этинде сиздерге жөнөтүп коет. Дарегин өтөйлүп, дарегин айтып, анан буюрса сиздерге мал базарды видеода үзбөй буюрса сиздерге иншалла мал базарга чейин барган жолдо көрсөтөбүз. Жогорку тараптан Молодой гвардия, Бишкек шаар тараптан Ош базар, Чүй Молодой айдан ылдый тарапка объездной карап келе бересиздер. Маевка, биринчи Баят, Көлмө, Маевкадан өткөндөн кийин ушул жерден Маевка бүтөт. Берсеңиздер, оң тарапта Асфалта мал сатуучу базар. Ушул жерде арендаға барып келесиздер. Маевканын бүтүшүнөн оң колдугун түпсүз киресиздер. Дерлик 300 метр, 400 метрде эле мал базардын чоң дарбазасын көрөсүздөр. Бул тарапка өтсөңүздөр, мол Махатжан жактан объездной кесиси Тургой бар. Эгерде бул тарапта Дордойдон карап чектесеңиздер, анда Маевкага кире беришинде эле сол тарапка бурулуп киресиздер. Жүрүңүздөр. Анда эмесе мен сиздерди буюрса видеону үзбөй туруп барып мал базарга чейин сиздерге көрсөтөйүн. Анда эмесе кеттик, туугандар. Буюрса ошол жерден эле киресиздер. Дерлик бир 300 метрдей эле болуп калат. Aytыңыз Marek, құтты болсын майрамыңыз. Сіздерде мынакей чоң болуп мал базарынын эшигине келип такаласыздар. Бисмилла деп кире беребиз анда. Келиңиздер. Мына бул жерде парковка маселеси дагы өтө кенен экен. Парковка маселеси кенен, союп берүү жактар да кенен, иншалла. Мынакей урматтуу мекендештер, буюрса кой базарына да келдик. Бул кой базарды көбүнчөңүздөр байкабай калышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан сиздерге даректе ошо жолдон бери түшүндүрүп келдик. Бул жерге киргениңиздерде эле мынакей навеси катарынан тизилип, буюрса Курбан айтка козулар, койлор дап-даяр. Союп берүү кызматы, тандап берүү кызматы, багып берүү кызматы баары бар экен. Бул жерге келесиздер. Илгиз байка өзүнүн жамааты менен ушул жерде шериктери менен ушул жерде кой базарда буюрса сиздердин кызматыңыздар. Андыктан бир жылда бир келе турган Курбан айтка ар бирибиз жакшы ниет кылып, ар бирибиз бирден козу болобу, кой болобу союп берүүгө аракет кылайлы. Мына ушул 3 күндүн ичинде эт жебеген адам калбасын иншалла. Кандай дедиңиздер бул бата тилекке? Андыктан бишкектиктер, Чүй облусундагы мекендештер базар тандай албай, кой каякта сатат, кайсыл жерде арзаныраак же болбосо кайсыл жерде сервис жакшыраак десеңиздер, дал ушул Расул ата мал базарына карап келе бериңиз. Ассаламу алейкум. Курбан айт майрамдар менен келе жаткан байкелерибиз кызматка чакырып, мынакей буюрса сиздерге жакшы бир жаңылыкты көрсөтөлү деп турабыз. Бул кой базар ачылганына көп болду элек, Негизи мурун иштеп кеткен, андан кийин 2024 жаңы жылдан бери биз иштеп атат, жаңы аштык. Бирок сиздер мурда башка жерде иштейтиңиздер, Буга мурун Баят базарында иштеткенбиз. Көлмөнүн баш жагында. Баяттын аркасында мал базар бар да? Мал базарга. Азыр бияка көчүңүздөр. Бияка көчкөнүбүзгө 5 ай болду. 5 айдан бери иштеп. Жакшы. Бул жагы Озерный, бул жагы Дордой, Нижний тарап, Нижний Чүй, бул жагы Мраморный, бул жагы Кант, бул жагы Сокулукка чейин объезден келип деле кирип алып кетсе болот экен. Шаарга удобно мынакей. Кеч Дордойдон кайтканда деле келип алып кетсеңиздер болот, күндүз деле келип алып кетсеңиздер болот. Канча иштейсиздер? Канча саат күнүндө? Күнү түнү. Күнү түнү. Машалла. Мына
вариант сіздерге туугандар. Түн 11-де мал базары жабылып калды экен дебей, сапардан кайтып келсеңиздер дагы түнү күнү иншалла ушул жерге келсеңиздер, Илгиз байкем, бул киши болбосо шериктери, бул жерде байкелер бар экен, тапсырылат. Мен болгон балдар бар. Бүт тандап бере берет. Кезде Негизи ачыгын айтканда, мал базарга барып, же болбосо мал алууга аябай убакыт болбой тартыш болуп кетет. Ошондуктан жумуштан кийинки убакыттарда да келсеңиздер болот. Негизи мен да бир курбандык алайын деп атам да, иншалла. Бул жерден тандайлам да. Кандай дедиң? келиңиздер ошо атайын урман айтса деп. Жүрүңүздөрчү, сиздер менен чогуу көрөйүнчү. Анан туугандар, бир нерсени сиздерге эскертип айтып коелу. Буну сиздер дагы клиенттер келгенде айтып коюңуздар. Курбан айтта төмөнкү малдар жарабай калат. Мисалы, кадимки эле койдун кулактан 3 бөлүгүнөн 2 бөлүгү кесик болсо, мындайча айтканда бир эле бөлүгү калган болсо, бул жарабайт. Арык өлүп калайын деген арык жарабайт. Оорукчан жарабайт. Аксак жарабайт. Анан какой-то бир дене мүчөсү жетпей калган, бир буту жок, же дагы кандайдыр бир оорулуу болсо, булар жарабайт. Ошондуктан туугандар, бул курбандык өзүбүздүн атыбыздан гана союлат да, мисалы өзүбүздүн атыбыздан союлат. Андыктан Алла Таала ушунчалык аба берип атат, ушунча мисалы тынч жашоо берип атат, мамлекет, эгемендүү мамлекетте жашап атабыз, ушунчалык рызкыны берип атат. Ошонун ордуна бир Аллага шүгүрчүлүк ниетте конкретнен союлуп. Куда келгенде кандай союп турабы? Андан да семизин алып чык дейт. Курман айтка. Курбан айткандыктан Туура, тууганда. сиз айткандайларды биз атайын курман айтка чогуу салып бердик. Атайын мусулман туугандар кыргыз элибиз үчүн Иншалла. ошо курман айтка специально ошондой жакшыларын алып келдик. Жакшы. Бул жерде азыр ар бир короодо мына бир 50%дан азайып калыптыр. Сатылып атат дейм, Сатылып атат, алып кетип аткандары бар. Азыр жайытта да бар. Бирок курбан айт күнгө ушул жерге келгенде толук мал толуп турат. турат. Анан азыр жайылып атат биздечи малдар. Бар, келет. Дагы да келет да. Жакшы. Анан урматтуу туугандар, койдуку 6 айлыктан өйдө болуш керек. Анан мисалы кээ бирлер болот, 6 ай өтө бозурасы кичинекей арык болуп калган, алар да жарабай калат. Ошондуктан 6 айдан өйдө. Азыр мен бүт ошолорду көрсөтөйүн, шартына туура келгендер да, бисмилла деп. Келиңиздерчи бери. Жерде. Бисмилла деп. Ушул короодон тандайынчы мен. Келиңиздерчи бери. Мон эшти жаап койчу. Кана турдай. Так, бааларны мен сурайын, примерно айтыңыз, Мыналар 6 айдан өйдөбү? Жок, бул колдуда бул. Жарабай калат, Мо кичинекей эле. Булардын баазы курмандык болбойт, мындай эле конок тосконго алып кетчү. Сыйга болобу? Сыйга. 8 миңден 11-12 миңгече. Майдалары. Майдалары. Курбандыкка жарабагандар. Курмандыкка жарай тургандар, мисалы, мына 1,5 жашарлар. Козлар да бар да бирок, Козлар да бар арасында мындай. 6 айдан жогору. Семиздиги мына кабыргадан билчү эле. Кабыргадан, карчыгадан машина. Кандай экен азыр? Орто? Бул орто, мисалы, курмандыкка жарайт. Канча айлык ушул мисалы? Бул 1 жаш болуп калган. 1 жаш болуп калган. Болгондо өзүнүн породасында кичирээк. Будан бул сыяктуу эле мына нолар турат. 1 жаштыктар, бирок 1 жаштыктар. узун экен, чоң. Ушулар канча мисалы? Ошо 1 жаштыктар дейли, мисалы ушулар. Бул 13 миң сом. 13 миң сом. Жакшы. Сонун Бул уже средний. Чоңурактары 15-17ге чейин кетет. Курмандыкка жарагандарда. Илгиз аба, бир нерсени тактап коеюн. Ушулардын арасынан, могу короодо койлордун арасынан курбандыкка жараган 6 айлыктан өйдөсү минимум канчадан башталат? Минимум арык семизге жараша. Жукарак болсо, 12 миңдиги деле бар. курбандыкка жарайт, бирок возрасы, Жашы жетет. Жана айткандай. Ден соолугу жакшы. Болгондо эки бир аз 5-6 килограмм менен разница берип калат. Арыгыраак чыгат башталат да. Жакшысы 20 миңге чейин кетет. 20 Чоң, эми чоң. Козулардын дагы, Жок, коз эмес, ушу алар чоң бойлор, весовой койгон жана. Демек, курбандыкка жарагандар 12 миңден башталат. 12 миңден өйдө кетет. 15, основном бизде 15-16 миңдер кадойлордо бүт жагынан дал келет, эти де жакшы, сиз айткандай. Чөнтөкөдөн жакшы. Чөнтөкөдө жакшы. Анан бул жакта сиздерде союп берүү кандай? Союп берүү. Союп берүү бүт шарттары бар. Клиенттерибиз келет, жерден келет, мисалы, моюн сондай. Бул канча? 16 миңди. 15ке болобу? Болот. Туура келди бересиз, болду. Клиент берген акчасын санайт, малдарыбыз бар, бул жерде. Келет, койду алат, койду калтырат. Сойдуруп, пакетке салып берет. Союп, башын көзүп коюп, ичин жууп тазалап, казанга салып сатат. Бир-биринен Жок, мен алып кетем, үйдөн соям десе, бутун бул Жакшы. Так, азыр бу жерде бойняда примерно канча бала иштеп турат азырынча? Азыр Курбан айткан сырткарынчы. 4-5 бала, 6 балага чейин иштейт. Курбан айт күндөрүчү? Курман айт күнү
масса көп болот. 20 баладан 40 балага чейин келет. О шарт бар. Шарт бар, бүт шарт менен. Жақсы. Соны, мынакей сіздерге керекті маалыматтарды буюрса сурап билип атабыз. Демек туугандар, 12 миңден бияғы 20 миңге чейин расчет алып келе берет. Чоң кой алам дегендер 17, 18, 19, 20 миңге чейин. Кете берет. Орто ала тургандар эми 15, 16, 17 экен да примерно. Жақсы. Так, бизге да бир неме тандайлычы. Мындай бир. Булар канча мисалы мына? 17 миң. Бирок чоң экен булар. Канча жашта? 1,5 жашар. 1,5 жаш. Немеси дагы сонун экен, Ана немечи? Менде мисалы кармагыңа жай жок да бuyakta. Берде шаар болгондо көйлөк. 2-3 күн бар да дагы. Так үйдө турат кет. Келет содалашып, баарын чыгарып, номер басып, ширек алып коет. Айтка чейин Ээн салып коесуңар. краска менен номер басып коебуз. Айтка чейин биз берде багып берем. Ал багып бериш канча сом болот? Ал бекер. Машалла, мына сіздерге шарт туугандар. Менде азыр мисалы шарт жок, тандап коюп, алып коюп кетсек, багып тура бересиздер бирек. Болот. Номер Чыгарыңчы. Мисалы жак. 17 миң кулактарчы? Кулактар бүтүн экен. Так. Берсем нормально мындай. Буйрукта бар экен, Мына, негизи Алла Таала берген ден соолукка, Алла берип аткан бизге мүмкүнчүлүккө биз шүгүр иретинде ушундай жакшы курбанчылык союшубуз керек. Муну баягы сиздерге баягындай көрмөзүп, деп эл көрсүн эмес, мен эми сиздерге шарияттын, диндин сөздөрүн айтып атам. Андыктан мына ушул койду иншалла. Так, баалашайлычы. 17 дейсизби? Ооба. Канчага болот эми мисалы? Муну 16 миң кылып берейин. Кичине түшүрдү. Түшүргөндөр сиздер эми эл кызмат. Мен бир бааны айтайын. 15ке болобу? 15ке берип. Негизи адам өйдө сатылат эми сиздер баягы эл кызматында жүрөсүздөр. Сиздер үчүн 15 миңге берейин. Курмандын урматына элдерге деле биз өтө кымбат сатпайбыз. Ошондой кылып берейин. Эndi эмне кылып салабыз? Канча номер коебуз? Номер жазабыз да. Аха. Анан үстүнө деле номер жазайын. Так, мен жанына жазып коеюн. Хабар деп жазып. Болот? Болот. Сатылып кетпейби? Жок, сатылбайт. Азыр кандай көрсөтсө ошол бойдон. Жем чөбүн жеп турат мына. Машалла. Кандай экен? Жакшыбы? Тандоо жакшы эле болду. Бир көргөндөр жак бул бычма экен, Ооба, бычма. Бычма. Дагы немеси жакшы экен, кабыргалар, ортолору дагы жакшы. Муну каякта багып бересиздер? Корого кирип Бул жакка алып барабыз. Терде атайын элдер багып берип аткан жер, элдерге багып аткан жер бар. Соны. Келиңиздер, биз улантып берели. Деле тез оңой жүрүштүрсө деле болот да. Сотулашыңдар, алдыңыздар, багып да берет экен, келип, мына номерде 16-чы номер, 20-чы номер, 30-чы номер деп жаздырып, тетрадка жазып каласыздар да. Каласыздар телефон номерлери менен. Анан алып келет. Так, бул жерде кандай чоңдору, балар кандай бияк? Булар койлор. Койлор. 13 миңден 18 миңге чейин. Ойнай, бесне жараша. Анан бир нерсени сурайын да. Мисалы, малды өтө түшүнбөгөндөр деле келип. Мисалы, весини билбеген, жашын билбегенчи. Мисалы, 18 килограммдан 20 килограммга чейин эт бере тургандары дегенде тандап бере аласыздар өзүңүз? Кожомак менен, көз менен. Айткан что бизге да клиенттерге уят болуп турган болуп маселеси. Жакшы. Сону. Бүгүнкү жакшы Мында козулар көп экен, О. Мына өтө сонун. Мисалы 6 айдан өткөндө 8 ай, 7 ай барбы? 6-8 айга чейин бар. Канча басып турат? Булар 12 миңден 15 миңге чейин. 12 миңден 15 миң. Бесине карап. Бесине жараша да. Но, например, 12 миң сом. 12 миң сом. Жакшы. Мына курбандыкка сонун. Вариант өтө сонун. Канча болот ушулар? 20 килограмм тегереги да. 20 килограмм тегерек. Мына ошондойда дагы бир узунураак. Буйруктуураак керек десе, мында буйруктуулардан дагы тактоо болот экен. Бирок булар 1 жашка чейинки козулар, Бул 1 жашка чейинки. Бул, например,
Бұдан кішіректер де мына мындай қолға жүрмейді. Мысалы мына жарып айтты ма точно дейсің мына Бұлар қарасаңыздар. жарайды. Мына баяғы бағлан өчір екен. Құрманлыққа болмайды. Бұлар өзінің 8.000 теңгеден сатылады. Қонақ тосқанға сойып жегенде қонақ болғанда. Эми келип ушул байкелер менен сүйлөшүп, көрсөтүү ушулардын айтканын аласыздар. Анан 6 айлыктан ылдый алып алып курбандык сойдум десеңдер, курбандык өтпөй калат. Себеби шарият ушундай, талап ушундай. Андыктан 6 айдан өйдөдөгүсүн аласыздар. Жанагы өйдөдө айткан шарттарды бүт карап туруп, аксабаган, оорубаган, кулагы бүтүн, ден соолугу жакшындай жашап аткан тиричиликтеги койду алыш керек да. Жаңада бір байке келіп, 2 қой қордырды. Ақшасына қарап арзанына ал. Үйден кетем, үйден сөйлесем. Салып кетіп отқанды айтты да. Олар жақсы жеткізді, тие кетіп. Мен құрманды қарады, байке бұларды жетпейді жашы. Анткені жаңа жаш көзін алған 11.000 сомнан шы. Олар уже жақсы келіп отқанда. Анан айттым, жақсы келбейді, құрманды деп айтпайды. Мен ошоны айта албай қалыптым машинада. Келіңіздер, тұрғандар. Келіңіздер. Мына, мияқтардан сол жүзі үйлері алғаннан дапты еті көрінер отырады. Құрман айтып атайын. Мына, машалла. Пай. Ох, қозылар келді. Өте қараңыздар. Урматтуу мекендештер, барыңыздарды чакырабыз. Расул ата мал базары Бишкек шаарынын ылдыйкы тарабы болуп калат. Махатма Ганди же болбосо Молодая гвардия менен түп тизилди юруп келе бересиздер. Жогоруда дарегинде көрсөткөнбүз. Маевка айылы бүтөрү менен эле мурдакы эле Баят базарында, мал базарында иштеп аткан жамаат эми иншалла ушул жерде Расул ата базарында, мал базарында иншалла сиздерге кызмат кылат. Мындан кийин постоянно иштейсиздер? Постоянно. Күнү-түнү иштейбиз. Күнү-түнү иштейсиздер, Иншалла турат. Мен болбосом да балдар турат берди. Көп кучкурлар бар экен. Көп. Мына баягы Курмандык атайын туура келе турган баягы шариаттагы свети ушул да. Мына дагы бир, мына караңыздарчы, туугандар. Мына караңыздар. Жылдырсын. Мына караңыздар. Жетеби мына жаш? Жетет. Жетет, а? Мына көк караңыздар. Машалла. Жетет. Мына чоңурактары жетет. Арасында могу кичиректер бар, эми алардын жашы жетпейт да. Алар биз айтабыз клиенттерге. Жамандыкка жашы жетпейт деп. Сол жүрөңүздөр. Физика сага кетти. Бизде эме бар, камера Бүттүгүн номер Шере сакталат. Номер басып койгонбуз. Сол 21 6 16 деп жазылып турбу? Бирөө келди, ал 16-чы номерди жазып койдук. аты жазылган. Задат так берди. Мисалы 1000 сом чыктап койдук. Келет. Айтып күнү келет да, анан кийин калган акчасын берет. Берден бойнуга сойдуп алып кетет. Сону зато кызалат болбойт экен да, мал таппай калган башка. Адам курмандап койгон. О биздики? Именно сиздики. Мына жанында тездеп жазып койдук. Бирок номеринде кайсыга келген болсо ошондон кийинки номер жазып койсо. Канча номерге келип калды биздики? Бул азыр 21, 22-чи номер болот. 22-чи номер. Жакшы. Эчкилер бар экен. Эми эчкилерди көбүнчө мына союп жегенге алышат мисалы эмелерди. Анан курмандык кылып турган болсо бир жаштан өйдөдөгүлөрүнү союп сойгонго алсаңыздар болот. Бул эми арзаныраак, а? Арзаныраак. Эчкими азыр көптөрдө эле курмандык сойбойт, а? Эми болуп калат эми бар биринде экинчи. Кээ мисалы жейин дегендер союп коет. Жейин дегендер алып келип жейт. Булар басы канчага чейин? Булактардын башында. Улактар 3000 сомдон келген кетет, эчкилерди 7000 сомдон кетет. Олар 5-6 сомдон сатат. О, чебиштер турган. 5-6 сомдон. 8 Жакшы, сол. Ошол жакта уже брондолоптур да демек, иншалла. Бул ороо уже толуп ашып барат уже. Ички ороо көрөсүз. Сонун. Bu yakta. Oho. O жерде уже эмелер го байгандай. Жарылып кетейин деген эмелер бар. Якта уже туугандар. Кегере башкачараак экен. Чоң бойлор экен мына караңыздар. Мына. Мына канча турат мисалы мына. Чоң азгын Жери болот. Канча турат? Чоң бойлор. Булар 20.000ден 25.000 сом. 20-дан 25.000. Мына бирок 30-35 береби? Килограммдан ары чоң бойлор буларчы. Басына жараша эле берет деңиз, а? Биздики ички алат. Бирок эми туугандар, эт жебей жүргөндөр бар, кыйналган жетим жесирлер бар. Ошондойлорго да алып барып союп, көчөңүздөрдүн башынан таркатып,
же болбосо бир айында ошондой эт жебей кыйналып жүргөн колу жукарак адамдарга Алланын жолунда Алланын атынан союп иншалла Алла үчүн союп деген алып барып жедирип койсоңдор болот. Мына 40 килограмм болсо примерно 50 килограммча берип коет да. 50 килограммча. Демек бир 20 үй бүлөгө эт жакшы көз тийбесин. Машалла. Булар жакта бир кичинерээктер экен могу бирок. Кичирээктер бар. Негизи жайытта да жүр азыр көп малыбызчы. Булар кичиреги бар. Чоңурактар бар да. 17-18 миңден доллар, например, 20 миңден берет, 25 келет. Ар кандай клиенттер бар, эң чоң дамал фермер келет. Ошондор келип, эң жакшысын берип ада. Сабат беремдеги клиенттерге да. Урматтуу мекендештер, баалары курбандыкка союла тургандар 12 миңден 20-25 миң сомго чейин. Эми 20-25 миңдери чоң кочкорлор болсо, 12 миңден 20 миңге чейин возрастына жараша, этине жараша козуларды, койлорду соңдор кылып. Бойняны бир көрөйүнчү. Бул жерде кыскасы вариант көп экен. Жетишип калыңыздар. Видеону көрөрүңүздөр менен. Мындай күндөр бойнябыз бар, кой бышып беришет бар. Бакта бышып бергенде барбы? Жүрүңүздөр. Жакшы экен. Өтө сонун. Мына базар кенен, машина менен келип коюп, бул жерде келип тандап, машинага парковкага кенен экен. Анан этажда жашасаңыздар туура малды эртелеп алып койсоң, балким курбан айт күнү 500 сом сом кымбаттап кетсе, ушундай баада болот. Ушундай баада болот. Келип, эми выбор болбой калышы мүмкүн да бабышында. Мал азайып кетиши мүмкүн. Кел, ана тыгын өтө көп болот да, эми адамдар толтура келип, баягы не деп коет? Содалашып аткан, башка аткан, уялып анан ала албай калбайт. Эртерээк келип брондоп койсоңуздар да болот экен. Демек, брондош боюнча мен түшүнүшүмчө задак берип койсоңуздар болот экен. 1000 сом, 5000 сом ар ким каалагандай берип коет. Жет полный акчасына. Полный деле расчет. Жакшы. Сону. Основном ошо битке акча берип атакы жабат, пыстагы жабат. Азыр эле бул көйгөй. Мына. Иншалла курбан айтып атса экен да. Алдыңызда жаңлап коюңуздар, а? Мына жылкы чыкен ошо расчет болуп калган. Бирок могу койлорду даярдайбыз. Буларны атайбыз, койгон айырабыз. Кокус. Бука алып келип калсак. Союп бересиздер? Союп бересиздер, а? Просто бар экен да, просто. Бун мисалы бизде эле майдалат алып кетсек болобу? Болот. Болот, э? Ошол жерде жана бойнийде иштеген балдар кылып берет. Кылып берет. Бүт шарт менен. Таксыр, мен сурайын деп аткам. Бияктан мисалы койду сиздерден алсак, бул жерде убойный цехте балдар бөлөп берет, э? Союп бериши акчага союп берет. Канча сом болот мисалы? Курбан айт күндөрү, курбан айттан сырткары Мындай күн 500 сомдон союшат. 500 сомдон. Союп, башын коюп калып, ичин тазалап жууп, пакетке салып берет. Казанга салат. Курбан айт канча болот? Курбан айт күнү эми эл көп болгондуктан берген мисалы 5-6 эле бала иштейт да. Ал күнү 20 баладан 40 балага чейин иштейт. Ошончо баланы ар кайсы жактан чогултуп келет, аларга кателейт. Анан бирок көбүрөөк болушу мүмкүн. Эми аны келгенде сойдуруп кетебиздер. Суусу бар экен, жууп берет экен, иле турган жери бар экен. Ээлери кетерде туруп эле бата кылып эле өзүнүкүнү беден сойдуруп алып кетет экен. Мына как раз кулба тарапка карап турат машалла. Ошол жактан жатып эле союп шарт бар экен демек. Бияка кулбаласаңдар болот экен, Жакшы. Сонун. Демек 24 саат бою иштейбиз да. Бир жума толук иштейсиздер, а? Суббота сенеби иштейсиздер. Күнү иштейсиздер. Машалла, жакшы экен. Расул ата базары. Мен ачыгын айтсам тууганда, бул базардын мен афишасын окугам. Кире эле келем. Бирок мындай чоң базар деп элестеткен эмес элем да. Бишкектеги эң ири чоң базарлардын бири экен. Андыктан эгер биле элек болсоңуздар, ушул видеону туугандарыңыздарга, группаңыздарга бүт баягы курбан айт менен куттуктап кимдерге жөнөтсөңүздөр, баягы жөнөтүп статустарга бар жокко коюп коюңуздар. Ошол адамдардын курбандык сойгон собу да силерге тийсин иншалла. Андыктан курбан айт марек болсун баарыңыздарга, кирип келе жаткан курбан айт 3 күн иншалла мусулмандардын майрамы.
мындайча айтканда душу соны майрамдай эле. Не дедиңиздер? Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө кой, козу, кочкор союлсун. Баарыңыздардын үйүңүздөрдө курсанчылык болсун. Алла таалам иншалла баарыбыздын ушул Курбан айт майрамыбызды марек кылып, иншалла бай сиздердин да содаңыздарды берсин. Мынакей тез кабар элдин кызматында деп чакырды эле. Иншалла сиздерге көрсөтүп коюп атабыз, жакшылыкты бир жеткирип коелу деп атабыз. Бүт таксыр балдар иштейт экен бу жерде. Мал саткан балдар да бүт баягы реализовать этип жетишет да бар. Ооба, жетишет. Азбы балдар. Жок, Курман айтка атайын балдары келет. Өзүбүздүн баягы. Бир Командалар. жамаат со. Кыскасы обеспечить этип жетет. Бүт жагынан келип. Главный клиент келсе, бир эч чуара болбой, оюндагыдай болуп малды алып кетет. Каласаңыздар сойдуруп кетиңиздер, каласаңыздар пакетке салып, тирүүчө үйгө алып барып өзүңүздөр союңуздар. Айырмасы жок. Кээ биринин шарты бар, кээ биринин шарты жок. Андыктан келип барыңыздарды ушул жерден күтөбүз. Курбан айт күнү эле эмес, андан башка күндөрдө деле келип ушул жерден жакшылыктарда кой, козу алып союп, кудаңыздарды, туугандарыңыздарды, досторуңуздарды узаттыңыздар. Эми азыр элдин бардыгында алхамдулилла токчулук, жаманчылык баягы ачык-ачылык заманда эмеспиз. Андыктан колунда бар байкелерге мен эфир аркылуу кайрылмакчымын. Чындыгында бир жылда бир келе турган майрам. Эми сойгон союп берип атат. Бирок сиз дагы союп бергенге аракет кылыңыз, ниет кылыңыз. Ар бир амал ниетке жараша дейт. Андыктан ниет менен буюрса иншалла соя албай калсак да Алла таала союп берди деген соону берет. Сойсок буюрса соонун эки эсе көп бермекчи. Андыктан сиздер дагы мына ушул кедей, кембагал, жетим, жесир, ушул эт жебей калдык деген адамдар бар. Мисалы эл аралап жүрөбүз. Чындыгында ушундай адамдар, муктаждар бар да. Андыктан эгерде ошондой адамдарды тааныган билгендер болсо, алып барып кой, бир койду эмес, балки бир койду 3-4 үй бүлөгө, 5-6 үй бүлөгө, 10 үй бүлөгө берип койсоңуздар, 3 күн буюрса ошолордун үйүндө майрам болот. Ошолордун балдары сүйүнөт демекчи. Андыктан барыңыздарды жакшылык амалга чакырабыз. Курбандык сойгонго ар бир эрежеге жеткен, жашы жеткен эр жигит болобу, апалар болобу, эжелер болобу, өзүңүздөрдүн атыңыздардан сойгонго аракет кылыңыздар. Аллах үчүн өзүбүздүн атыбыздан сойгонго аракет кылайлы. Андыктан бу байкелердин ишине ийгилик, иншалла. Өтө сонун экен, мал базар чакан, кой жетиштүү, могу дагы 300 баш бар окшойт, а? 300 баш бар. Жайытта да бир 600 баштайбыз бар, общий бир. Курбан айтта жеткизесиздер. 1000 башты бар. Иншалла. Мына 1000 баш кой сиздерди күтүп атат, туугандар. 1000 баш. Анан азырда айтып койчу нерсе, техникалык заман окугоду. Номерлери бар да, чалат телефондон, WhatsApp менен. Ага 15 килограмм же 20 килограмм тегереги керек. Ошондой малды тандап беребиз, биз телефондон көрсөтүп эле. Союп салып берип дейт, мен банкамда отурат. Машалла, туугандар, караңыздар. Жаңы жылдан кийин ошол немелер, ошондой клиенттерибиз көбөйдү да биздечи. Келип кеткен убактысы жок. Келип кеткенге убакыты жок. Чалат 20 килограмм тегереги керек мага. Тушкасы дейт, э? Тушасы. Телефондон чалып видео кылсаң көрсөт, мына 20 килограмм керек, 15 килограмм. Ушундай дейбиз. Азыр ошондой клиенттер көп болду да. Машалла, анда сиздерге өтө жакшы жаңылык экен, туугандар. Мен үчүн аябай сонун жаңылык. Атыңыздарды айтып, Курбан айт күнү атыңыздарды жаздырып, Баланчаев баланча акчасын жөнөтүп, канча кой десеңиздер, сүрөтүн тартып, бу жерде союп атса, союгонун тартып WhatsApp'тан айдап коесуз. Биз да уят болбогудай ошол 20 килограмм деди, ошондой 20 килограммды койду. Азырынчасы. Чтоб ал клиентке да биз да уят болбогон болчу. Жакшы. Келе албаганыңыздар ушинтип сойдурсаңыздар да болот экен. 10 койбу, 20 койбу, 30 кой сойдурсаңыздар да болот экен. Ал эми эгерде чоңураак бир иш чара уюштурабыз, бир чоң жерде бир жетим жесирлерге эт таркатабыз, ушундайларга дагы бир эме кылыңыздар дегендер болсо, жеке номерлерге, биздин номерлерди видеонун аягында көрөсүздөр, кайрылсаңыздар болот. Эгерде чоң иш чара кылып, же болбосо ушул жерден именно Расул ата базарынан биз сойдуруп, жетим жесирлер келсин ушул жерден таркатабыз десеңиздер, биз иншалла кызматтабыз, сөзсүз түрдө келип сиздерди чагылдырып, буюрса иншалла бул Расул ата жамааты менен чогуу бул жердеги иш чараны, курбандык бир майрамды дагы иншалла чагылдырганга даярбыз. Андыктан эгерде чөнтөгү баягындай байыраак адамдар болсо, курбандык соём, жылына мен 10 бука, 20 бука союп коём дегендер болсо, кой соёсуздар, бука соёсуздар, таркатам десеңиздер, мына ушул жерден таркатсаңыздар. Эгерде шаардан бир чоңураак бир иш чара өткөрөбүз десеңиздер, анда биз иншалла кызматка даярбыз. Андайлар болсо бизге чалып алдын ала айтып койсоңуздар жакшыраак болот. Кандай дедиңиздер? Биз ошондой колу жука адамдарга жарыя берип койгонго иншалла бир жылда бир келе турган майрамыбызга иншалла кызматка даярбыз. Муну сөзсүз түрдө өзүңүздөр менен жекече сүйлөшөбүз.
сөзсүз түрдө эгерде ушундайларга беребиз деп калган болсоңуздар биз кызматка даяр болобуз. Андыктан телефон номерлерди биз акырында жазып койдук. Чалып байланышсаңыздар болот. 0505 86 00 11. Бишкек 0558 болсо 0558 86 00 11 номери бул Ош шаары тарап болуп калат. Эгер ал жактан да уюштурам дегендер болуп калса, чалып байланышып тактап биз видеодон көрдүк эле ушундай иш-чара өткөрөлүк деп десеңиздер, иншалла биз кызматка даярбыз. Кайрыла турган айта турган сөзүңүздөр барбы? Жалпы биз элдин мусулман биз туугандардын келе жаткан Курман айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Алла таалам бирөөсүңөргө эки иман берсин. Эки дүйнө бактылыгын берсин. Ойлогон ой максат деген тілегиңиздерди орундатсын. Амин. Айтканыңыз келсин. Барыңыздардын майрамыңыздар менен, урматтуу туугандар. Иншалла барыңыздарды Расул Ата мал базарында күтөбүз иншалла. Жалпы Илгиз байкенин жамааты менен күтөбүз. Келиңиздер, барыңыздар. Майрамда маанайды көтөрүңүздөр.